Алейкум. Кыргыздын бүгүнкү абалын көрсөң, жүрөгүң сыздайт. Таландык, тонолдук, тентидик. Элибиз, жерибиз өзүнүн эле зөөкүр уул кыздарына, тышкы күчтөргө жем болуп, азык айланды. Акчанын кулу болдук, намысыбыз жоголду, пейилибиз тарады. Өзгөртүүнү өзүбүздөн баштабасак, эч бир нерсе алмашпайт. Кандай сонун долбоорлор, мыйзамдарды кабыл алсак дагы, өзүбүздүн аң сезимибизде революция болмоюнча эч бир нерсе өзгөрбөйт. Курбандын психологиясынан, жакырдын, азыктын ой жүгүртүүсүнөн баш тартышыбыз керек. Бийлик турмушубузду оңдоп берет. Тыштан келип бирөө бизге жыргалчылык жашоону камсыздап берет деп жата бербей, намысыбызды туу тутуп, пейилибизди кең кылып, биригелик келгиле, ашар жол менен ар бир чыккан көйгөйлөрдү артынан чечсек болот да. Кыргыз азыркы учурда бир көз тийип, уктап калгандай сезилет. Келгиле, ойгонолук. Азыктан азылууга айланалык. Объекттен субъектке айланалык. Бекеринен мана сатабызды чоң азатка аттанганда азылуулар коштобойт да. Алардын ичинде ак шумкар, кабылан, көк бөрү, жолборс жана арстан жана башка азылууга айланганда гана элибиз өз тагдырын өзү чечип калат. Бийликтин дагы, байлыктын дагы ээси болуп калат. Кылым карыткан кыргызымдын бир күндүк жашоосун ойлонуп калганы абдан кейиштүү. Паракорлуктун бирден бир себеби да ошол. Жеке кызыкчылыгыбызды ойлоп, мамлекеттик кызматкерлерге акча берип, добушубузду 2000 сомго сатып, анан сүйүнөбүз, пайда киреше таптык деп. Бул пайда эмес, бул чыгаша, түздөн түз чыккынчылык. Балдарыбыздын келечегине бул балта чабуу. Кыргыз эли түптүү, ордолуу эл. Ордобузду күтөлү, курултай чакырып, амалдарды табалы, ашар кылып жашообузду оңдойлу. Ыйык ала тоо жерге бизди гүлдөтөлү. Көчүбүз байсалдуу болсун.